Assalamu alaikum görüşler. Amansızdarбы, ekendештер? Жалпы эле Кыргызстан элим амансыздарбы? Биз Араванский көчөдө Ош шаардык драм театрына келдик. Бул жерде жай келип, жаз келип кандай көрктүү болуп жатат, кандай өзгөрүүлөр болду сиздерге көрсөтүп берели дедик. Жолдан өтүп кетип атып кокустан көрүп калдык. Өтө сонун көрүнүп турду. Ошого байланыштуу бир тартып өтөлү дедик. Скамейкалар жайында гүлдөр өсүп турат. Молдонияз Эрназар уулу айкели турат. Бул жерде ошол чөптөр өсүп кетиптир. Бир аз гүлдөр сонун болуп гүлдөп жатат. Тазалык Кудайга шүгүр, жакшы. Молдонияз атабыз бак дарактарды мындай болуп сонун кылып кыркып жеңилдетип койгон кыйла. Учурда фонтан иштей элек, эми сезону келип эми иштесе керек. Бул жерлерди дагы сонун кылып эки бетин омитип тосуп коюптур. Бул жактарда дагы гүл бакча өтө сонун. Жалпы эле Кыргызстан жерибиз бүт айыл болсун, район, совхоз болсун, шаарлар болсун, ушундай таптаза болуп турса кандай сонун, да? Көзгө дагы сонун көрүнөт. Бул драм театрдын аты ушул Султан Ибраимов атындагы драм театр болот. Көпчүлүгү буну биле бербейт экен. Ошого сиздерге бир аз болсо дагы көргөзүп маалымат берип койдук. Бул тартканыбыздын себеби эми алыста жүргөн биздин мекендештер, жердештерибиз бар. Ошолорго аз маз болсо дагы, кичине болсо дагы бир дем күч кубат болсун деп тартып жатабыз. Анткени бир сонун видео адамдын кыйла болсо дагы көңүлүн көтөрүп турат. Сиздерге ушул драм театрын толук айландырып көргөзүп өтөйүн. Мынакей суу дагы өтө сонун тунук болуп агып атат.
бактарактар да аз эмес, бутап коюшпаптыр. Кыйла өсүп кетиптир бактарактар. Мына окшогон каралбай калып кеткен жерлерди дагы кичине көңүл буруп койсо жакшы болмок экен. Анткени өтө эле бир аянычтуу абалга келип калыптыр. Бул жерде ошо фонтан болбосо дагы скамейкаларды коюп, магазинди же кичинекей бир соода түйүндөрүн ачып коюшса жакшы болмок экен. Антип жаш балдар чыргап ойноп жүрөт бул жерлерде. Драм театрынын биз кайра эле алдына келип калдык. Бир сыра сиздерге көргөз өтөлү деп. Эми бул жер узакка чозулбайт, анткени кичинекей. Бул илгери ошол шаардын калкына жараша болуп салынган. Эми учурда шаардын калкы дагы өстү. Драмды дагы ошол чоңойтсо болчудай. Кара булак Айгүлдүн мекени дейт. Бул жер ошол Баткен окшойт. Каралбай калып кетиптир. Бул жерде былтыр салышты эле. Мындай болуп. Ар бир 7 областтын бир өзүнө жараша тоолорун, сууларын чагылдырып ушул жерге жасашты эле. Бирок эмнегедир каралбай калып кеткендей бул жерлер. Мына биздин Сулайман тоо. Бул ошол 18-кылымда Кокон хандыгында генерал болуп турган Алымбек атабыз. Толугу Алымбек Датка атабыз. Бул Бишкектеги жанагы саат, центрдеги саат. Бунун дагы мындай жерлери көчүп, акыбалы аянычтуу болуп калыптыр. Бул да болсо ошол Бишкектеги тарых музейи. Бул болсо Өчпө сот. Өзү негизи өтө жакшы сонун кылып архитектуралар жакшы ойлонуп жасашкан, бирок жасалышы жасалып каралбай калып кеткен жери жүрөгүм кичине оорутат экен. Бул болсо ошол Ысык көлдөгү жанагы эки жүрөк деп коебу, ошол тоос жарыланган жүрөкпү. Саякбай Карлаев Манас
айтуучу Манасчы атабыз. Бул болсо ошол Таластагы Манас атабыздын күмбөзү. Өзгөндөгү мунара. Драм театрындагы мактап жакшы кубанып сүйүнүп келип аттык эле. Бирок тилекке каршы мондай болгон мээнеттер бааланбай калып кетиптир. Буларды эми кантип таза кылабыз десем, мондай жерлерде шыпырып, тазалап, ылай болгон жерлерин арчып коюшса жакшы болмок. Bunun içinde sular dağı уже sargayıp kurt basıp kettiği için. Sizlerge dagы да болсо эстеликтерди 20 жыл 50 жылдык эстеликтерди дагы мүмкүн андан дагы көп болгон илгерки биздин ата бабаларыбыз жасаган эстеликтерди дагы бир аз көрсөтүп атсак. Бул эстеликтер ошол драм театры курулгандан тартып ошо чогуу жасалып бүткөн таштар. Мүмкүн кээ бирлери андан кийинирээк жасалгандыр. Бирок көпчүлүгү мондай эстеликтер ошол драмдын тушунда жасалган. Кыргыздын ар биринин ар бир баалуулуктары ушул жерге чийдирилген. Пасылов, Рустамбек дейт. Ошол инсандар жасаган окшойт буларды. Тарых элеси. Мында сонун болуп жасалыптыр. Бул экен эпос. Кебек уулу Нурлан дейт. Биздин илгерки аталарыбыз тебетелер кийип, бул болсо ошол тоого чыгып кетаткан кишинин айкели. Бул болсо аттын башы экен. Андай болгон кишиде туш болуп калат акелерибиз. Андайларга эмнедейси дагы билбейбиз. Жашоо, өмүр, ден соолук өзүнүкү. Каалагандай жашайт. Бул эстеликтердин ар бирин карап турсаңыз да бир өзгөчө мааниге ээ. Бул атасы менен баласы ошол эркелетип отурган чак экен. Бул болсо бала бүркүттүн үстүндө турат. Ат минген баатыр экен. Ушундай жаңылыктар ошто туугандар.
Bunu bunday жерлерде көрбөгөн адамдар көп болуш керек. Бөлөк областтан алыскы Талас, Нарын. Бул жер болсо ошо колдун эстелигин жасашкан макетин. Oş şaharının бүт эле жери ушундай таза болсун ылайым. Алла Таалам ар бир адамга ыйман берсин. Ыйманы болсо тазалык болот. Ыйманы болсо көчөгө мусор таштабайт. Аман болуңуздар. Биз бүгүн драм театрында болдук. Сиздерге аз болсо дагы көргөзүп өткөнгө аракет кылдык. Чоң рахмат.